Күздүн саргарган бариктери бирин-серин шамал кыргалып, жерге түшкөн сайын рахаттана тиктеп, жүрөктөр кадимкидей алып учуп бир башкача кубанганыбыз менен бизге ыйгарылган өмүр жылдар билинбей акырын баракталууда. Жалбырактарга түркүн түс берип кооздогон ушул кызыл сары түстүү көз сүрөтү кимдир бирөөгө жагат, а кимдир бирөөгө жакпашы мүмкүн. Бирок чыгармачыл адамдарга өзгөчө таасир калтыра турган керемет учур. Mezgil demekçi mага негедир күн ачык мезгилге караганда абанын бир аз бүркөлүп турган мезгили, кыштагы туман, күздөгү аба ырайын баягы мына жайыт болуп турган учур негедир менин жан дүйнөмө жакыныраак да. Жаркырап чыккан көктөмгө караганда мага негедир ошондой туман баскан, бир булут баскан аба ырайы жагат. Ушул шаарда жашайт биздин өтүмүш, бизди турлап, биз көп басчу тараптан бирде бизден артта баса коем деп, ушул шаарда биздин сүйүү адашкан. Сентябрь чогуу тапкам силерди, биздин шаарга күз кайрадан баш бакты. Көп күз жазып, былтыр күздө үзүлгөн үстөлүмдө жалбырактай кат жатты. Сени эстетип турган үчүн ушул күз, сен деп билем келген күздүн бардыгын, сенин эрдиң дирилдеген жалбырак, сенин жашың ушул күздүн жамгыры, сенин эрдиң дирилдеген жалбырак, сенин жашың ушул күздүн жамгыры. Нурсултан Абдикаримов 1997 жылы Ош облусуна караштуу Кара Суу районундагы Мады айылында жарык дүйнөгө келген. 2005 жылы Кызыл Орду айылында алгач мектеп осугосун аттап, 2016 жылы 11 классты аяктап, Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы жана журналистика факультетине тапшырган. Аталган окуу жайды 2020 жылы аяктаган. Ошол эле жылы өзүнүн айылындагы мектепке кыргыз тили жана адабияты сабагынан мугалим болуп жумушка орношкон. Азыркы тапта балдарга билим берүү менен алектенип келет. Сени чындап эстеп туруш кандай оор, а көбүнчө келип кетчү элестер, жомокторго дал ишенген үчүнбү кыялданам кээде сени келеттеп. А ким билет, балким капыс кезиксек, билесиңби кандай болмок абалым, өтмүшүмдө учурумда өксүк бар, бекем кызы өксүк ыйлап аламын. Бирок ага анык сенин көнбөшүң, тап демексиң өксүгүңө башкарга, мен да сендей кылган катаал мерездик, сен да мендей толбой өксүп жатканда, мага азыр керек чындап жалгыздык, ансыз деле көрдүм сенден башкасын, тушук турбай, тагдыр балким дагы саал, жазмышыңды тарта түш деп жатпасын. Тушук турбай, тагдыр балким дагы саал, жазмышыңды тарта түш деп жатпасын. Нурсултан Оштогу калеми курч мыктыр жазган абдан таланттуу жигиттерибиздин бири. Жараткан берген жакшынакай өнөр шык менен элдин сүймөнчүлүгүнө айланып, дал ушул тапта жазган ырлары ырды сүйүп уккан жандардын кобулуна толуп келүүдө. Мени бир күн бакыт кетсе унутуп, кайгы жоктоп келет сурап абалым, каршы аламын кабагым суузанын мен, кареги муң, карашы серт каранын, түнөйт менде бейруксат бечара, пайдаланып жоктугунан бакыттын, өзөгүндө өрт тутанган мендейге, өңү муздак өзүн сезип татыктуу. Көп кайталайм кет деп көмбөйт көгөрүп, турайын дейт сени жалгызсыратпай, ырым баштайт ый аралаш муң канып, музыкасы муң бошотот чыдатпай, турат сыртта дак эшикти каккылап, берсем бекен келбеми деп ачып жооп, кирсе кирсин
бүгүн түнөп саар кетер, ансыз деле жанымда азыр бакыт жок. Кирсе кирсин, бүгүн түнөп саар кетер, ансыз деле жанымда азыр бакыт жок. Азыр жаш окутуучулар билим тармагында да, чыгармачылыкта да абдан изденүү менен иштеп, келечек ээлер болгон окуучуларга үлгү болуп келишүүдө. Мына ошондой чыгаан таланттуу жаш мугалимдердин катарында бүгүнкү каарманыбыз Нурсултандын да өзгөчө орду бар. Үзөңгүлөш деп коебузбу, же бир муун деп коебузбу? Ошондой жаштар менен бир заманда катарлаш келатып, аларды көргөндө ого бетер чыйралып, күлүк көргөндө төрт аяк тыбырайт дегендей, алар бир жакшылык жасаса, андан озо жакшылык жасаганга аракет кылсак деген ойда. Ушундай жаштардын катары өссүн, Кудай буйруса. Айрыкча мектепте эркек мугалимдердин таасири өтүмдүүрөөк да, негедир мен ушинтип ойлойм. Адабияттан, математикадан, географиядан эркек мугалимдер сабак өтүп атса, сырттан келген кишиге деле мектеп салмактуудай көрүнөт да, баарыбыз. Бала кездеги карекке сиңген элестүү сүрөттөр качан болбосун, кайда жүрбөсүн жүрөккө бекем катылып, өмүр бою көңүлдө бирге жүрөт эмеспи? Мен бактылуу бала күндөрүмдүн көпчүлүк бөлүктөрү тайэнемдин колунда өттү да. Тайэнем Ашымова Алтынай деп 48 жылдан ашуун айылдык китепканада иштеген китепканачы болуп, ошол баягы бизде түштүктө тага журт деп коет, анан тай журт деп коет. Ошолордун колунда чоңойдум. Кызыл Ордо деген айылда мен өзүмдүн айылыман эле 3 айыл нары айыл, ошол жакта өттү балалык кезим. Анан мен атам чет жерде иштеп, борбордо иштеп, үй жай кылабыз деп ошол убара менен көртүрлүк менен жүргөн убакта мен балалык кезимдин көпчүлүк бөлүгү эң эсте кала турган мезгилдери ушул тайэнемдин колунда өттү. Анан азыр сиз айткандай жашым 25ке чамалап калса деле эртең менен жумушка ойготуп, кечинде тамак дайындап, камкордук кылып келаткан ошол апам, атам. Анан балалык кез демекчи ошол бир китепкананын эски китептердин жыты келе берет. Мен балалыкта эстесем, тайэнем менен апта сайын барып, анан ошол китепкананын ичин аралап жүргөндө, чаң көчөлөр, күүгүн талаш, малдардын бададан кайтканы, анан баягы териден тигилген олпоктун үстүндө отурган 80 таяп калган чоң тайэнем, сандыкта көпкө туруп калган, өңү кер сары тартып калган курут, болбосо ошол кемпирлер кийген кемселдин чөнтөгүндөгү набат, Гүршар жакшылык жамандыкта чогуу жүргөн айылдын эли, көк камоктун жанында отурган айылдын кишилери, шамда кеч 5-имде мечитти көздөй бараткан аксакалдар, ушул чакан бир кабат мектептин тегерегиндеги ак форма фартукчан классташ кыздар, ушулардын баардыгы эстеп ойлосом, менин балалыгымдагы бир кайталангыс баасы, ченеми эч бир нерсе менен теңдешкис алтын мезгилдер экен. Ошолор эсиме келет мен. Сезим, сүйүү болгондо да алгачкы махабатты акын жүрөгү өзгөчө азектеп жашайт. Ошол көкүрөктөн өчпөй калган сезимдер качанкы бир өтмүш болгону менен акын үчүн кайсы бир күн эрги бере турган зор табылга. Ал кызды мен досторум, мен айылдан, тайэнемдин айылынан өзүмдүн айылыма келгенде мектеп которуп, анан айтып жүрүшчү, ушундай бир кыз бар, өтмүш. Анан айылда Нооруз майрамы болуп, ошол жерде биринчи жолу көрүп, анан кечинде оюн болгон, оюн ойноп, анан эртеси мектепке барганда көкүлү мындай түшүп турат эле. Эсинечи. Анан негедир мен көздөрдү башкача жакшы көрөм да. Анан көзү кара, бөлөкчө. Мындай кишини караганда, ирмегенде каштары мындай кичине өзбек кыздарына да окшоп кеткен айрым бир жагынан. Ошондой бир эме болчу, ак жумалынан келген,
орто бой, анан кийин жетилди, чоңойду, ал калыбынан деле жаңган жок. Анан мүнөзү шар, жылмайганда тиши кашкая көрүнүп, баягы биякта турган адам кошо жылмайчудай болуп бөлөкчө таасир калтырат эле да. Эми менин көзүм менен караганда деле башкага деле мүмкүн ошондой бир суктанаарлык деңгээлде эме болсо керек эле. Азыр убакыт өттү, ал дагы жогорку окуу жайым бүттү. Бирок ошондогу сүртүмдөрү алиге чейин көчөгөйдөн кездешип учурашып калсак, ошол көз, ошол күлкү, ошол кылык дагы деле сакталып калган да. Марттагы жааган кар. Сен мартта гүлүн ачкан өрүктөйсүң, ишенип жаздын жалган элебине, гүлүңдү жазда жааган кар үшүтүп, суугу батпаса экен жүрөгүңө. Үлбүрөк гүлүңдү кар күбөр кезде, андайда алар жарың кучагына, антсе да көктөмдөгү түшкөн кардын салмагы оор келер бутагыңа. Бизде март, бизге чак келген көктөм, сен жакта жаз кеч келет, азырда суук. Ушул жаз бүрүң байлап гүлүңдү ач, өткөн кыш кеткен элең багыңды ачып. Ушул жаз бүрүң байлап гүлүңдү ач, өткөн кыш кеткен элең багыңды ачып. Бала кездеги аруу тунук сезимдер жөнүндө мен көп нерсе айткым келет. Баягы адамдын көр тириликке анчайын аралаш элек, анан пейили бузула элек мезгилде бала курагында көкүрөгү тунук кезде ошондой бир тунук махабатка өзү билбей кабыл болот экен да. Анан ал нерсе көкүрөктө тумардай уюп, кийин деле бир эстесең уртуңа жылмаюу келип калат экен. Менин дагы ушул алгачкы мектеп босогосун аттаганда, бизге ал убакта кандай жакшына кийинген, чачын тыкайтып, бууп же өрүп, форма фартукчан жүргөн кыздар, ошол кыздар идеал сезилсе, кийин андан жогоркураак класска өткөндө өң түсүнө карап, баскан турганына карап калат экенсиң. Анан ошондой мезгилдеги сүйүүлөр, ошол мезгилдеги махабаттар. Ортодо баягы Мухаммад Юсуф деген өзбек акыныры бар, ошол классташына арнаган. Эми ырдын мааниси ушундай да. Экөөбүздүн ортобузда бир ручка турат эле дейт, бир кудай турат эле, андан нары өтпөйт элек дегендейчи. Бири-бирине баягы арам санабаган, кара санабаган тунук мезгилдеги сезимдер экен да. Анан жаш 18ден өтүп студент болгондо, анан 20дан өтүп окууну бүтүп баштаганда андай сезимдерге кабылып, андай бир тунук аруу махабатты таап алыш, бул деңиз түбүнөн маржан издегенге эле тете го дейм, азыркы заманда айрыкча. Азыр ар бир адам келишкен хан сарайда жашап, кымбат баалуу унада жүрүүнү арзуу кылат. Бирок акындын андан да баалуу, андан да кымбат нерсеси Кудай көп ичинен тандап берген акындык шыбагасы. Көрдүйнөнү чындыктан тайбай эле айтайын. Көрдүйнөнү көксөгөн бардык эле пенде каалайт. Жакшы үйдө жашагысы келет, жакшы машина мингиси келет. А бирок чылгый эле ошол нерсеге көмкөрүлүп кетпей, Кудай милдет жүктөгөн экен. Жана сизге баратканда деле азыр мына жерде отуруп деле өзүмчө бир түнөрүп кеттим. Бул өнөр, бул касиет, жүк экен бир жагынан. Башка адамдар эмнеге айрым бир нерселерге анчайын бир эме маани беришпейт. А бизде эмнеге ушул нерселерге өзүнчө эле түнөрө беребиз? Жоломолдуктун бар го. Басынып кусалыкка толгон денем, баратам баары учкан жолдор менен. Акынга 1 мүнөттүк кайгыда бор, дүйнөдө күндө майрам болгон менен деп. Менин биринчи бактым, ойлоп коем, бул кыргыз болуп жаралып калган. Дүйнөдөгү теңдешсиз улуу Манас эпосун жараткан элдин урпагы болуп калган. Анын арасында пейили өз жериндей тегиз кенен оштук болуп калганым, бул менин бир чоң энчим. Анан Кудай көп кишинин катарынан кем кылбай, аз да болсо шыбагыма ушул кичине өнөрдүн үрөөнүн сээп койгондугу. Ушул менин бир ополтоодой бактым. Анан дагы бир сиздин дагы баарыбыздын бир ченемсиз бактыбыз, бул маңдайыбыздагы эн атабыз, тууган уруу, жааттарыбыз деп ойлойм. Тыңша жүрөгүңдү, үнсүз ук күндүзү түнү, жаша жаштыгыңды байлаба татыксыз жанга. Гүл мурункуңдай
ыйла мурункуңдай мен үчүн эмес, кышты кандай өзүң тоссоң, ошондой бар жазга. Жаңыл мейли, адашсаң кайгырба, өкүнбө ага. Сагың келбеген бирөөнү күт, күн чыкканда да. Уйкуң качсын, оюң онтотуп жакпай эч нерсе. Акылым демес сендей жүрөгүмдү уксам гана. Кезиксек жылмай, ичиңди куйкаласа да жалын. Кош айт кайрылбас, кайра конок мезгилдей. Унутунуп ал, унутуш келбейт биздин колдон. Күлкүңө күйүт катып, көн жүргөнгө муңуң сездирбей. Улутунуп ал, унутуш келбейт биздин колдон. Күлкүңө күйүт катып, көн жүргөнгө муңуң сездирбей. Ыр жазууга арийне ар бир адам акылуу, акын болуу адамды тазалыкка чакыруу. Карек эле карманган тумарыбыз, карар элек таркабай кумарыбыз. Кайдан анда оюма келди дейсиң, көөдөн тоңуп жүрөктө турар муз. Данек эле сүйүүбүз багбан элек, жүрөктөргө терең көм салган элек. Күн батканын көрөм деп күздүн кечи, күүгүм талаш биз тоого барган элек. Кучагың ай андагы мени кыскан, деми өрттөп оозумдан кебим учкан. Кыйыл делең кетел десем болбой, эми кандай кылыгың мени унуткан. Эриндер ай андагы мени эриткен, эбим кетип сен кылган эркеликтен. Эртең кел деп араңдан кетирди элең, эске албайсың аны азыр эмнеликтен. Эртең кел деп араңдан кетирди элең, эске албайсың аны азыр эмнеликтен. Бүгүнкү каарманыбыз менен сырдашып сүйлөшкөн адамдын кадимкидей көңүл шери жазылып, жан дүйнөсү ырахат алат. Нурсултан ыр гана жазбай, комузун колуна алып, элге керемет ырларды тартуулап жүргөн учурларына көп эле жолу күбө болуп жүрөбүз. Кудай буйрса, Нурсултан мырзанын ийгиликтери тууралуу сырдашчу күндөр али алдыда.